Парламенттин алкагында бул парламент француз тилинен парлер сүйлө деген сөзү укулуктуу, жалпы коомдук массага жете турган, интеллектуалдык деңгээлде бийик төмөн эмес сөздүн авторлору болгон эл өкүлдөрү болушу керек да. Байыртан бери Сенатта, Совет 500-то, Генеральный Кортесиде, Думада, Земской соборлордо бүт ошол парламенттин өкүлдөрү болуп сүйлөгөн. Ошол ораторлук чеберчиликти өздөштүргөн парламентарийлер Кыргызстандын тарыхында менин пикиримде маселен Өмүрбек Текебаев. Мен ал кишинин саясий идеологиясын колдобосом дагы, баягы Троя киносунда айтат го, врагов можно не любить, но можно уважать деп. Өмүрбек Черкешевич Текебаев менен мен өмүрүмдө көрүшкөн эмесмин. Душман катары эсептебейм, бирок саясий идеологияларыбыз башка. Бирок мен аны мыкты оратор, мыкты парламентарий деп ойлойм. Ошонун арасында маселен Адахан Манумаров. Адахан Кимсанбаевичтин жоктугу азыркы парламентте деле сезилет. Мыкты оратор. Сүйлөгөндө ошол тегерек четте отургандар башка пикирде болсо да ушундай кулагы менен угуп жан дүйнөсү менен берилип кетет.